Дагы бир жолу саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу кыргыз элим. Бүгүн абдан кубанычтамын ушул Жамиля досубуздун ушундай бир бенефис кечесинде. Негизи Жамиля менен ошо 90-жылдан баштап таанышпыз, студенттик кезде таанышып, чогуу окуганбыз, ошо хор дирижерлук бөлүмүн бүтүргөнбүз. Хордо чогурдайт элек. Андан кийин эле институтту бүткөндөн кийин эле Жамилянын биринин артынан бири мындай хит ырлары чыга баштады. Ушунчалык ырлары дагы мындай кандай десем, сүйүү жөнүндө ырлар. Сүйүүнү сүйөм деп атпаймынбы? Бир башкача өзүнүн почерки бар да, мындайча айтканда бир сонун ырлары биринин артынан бири чыга баштады. Ак кайың деген ыры хит болду. Анан биз дагы кызыгып, ырларына кызыгып баштадык. Анан ошентип студенттик кезди да чогуу өткөргөнбүз. Андан кийин баягы институтту бүткөндөн кийин ар ким өзүнүн чыгармачылыгы менен кетти да. Негизи бүгүнкү күндө ушу чыгармачылыкта дагы жакын курбубуз, жашоодо да жакын курбубуз, жакшы күндөрдү чогуу өткөрүп жүрөбүз. Мисалы үчүн үй бүлөлүк майрамдарыбызда мен эч эсимден кетпейт. Мен уулум Арназдын тушоо тоюн азыркыдай кылып эле ресторанга эмес, үйгө эле өткөрбөдүк беле. Анан ошондо Жамиля менен Гүлнара чуркап, биринчи чуркап келишип, белек приз алган күндөр болгон. Биринчи чуркап келген. Ошондой күндөр эстен кетпейт экен негизичи. Кыдырып чай концерт берип жүрдүк го үчөөбүз. Ошол күндөр да сонун күндөр болгон го. Негизи эле мен Жамилянын чыгармачылыгын абдан тазим кылам да Жамиляга. Себеби чын эле таланттуу композитор, аткаруучу. Анан мына бүгүнкү күндө окуучуларын тарбиялап атат. Канча деген таланттарды чыгарып атат. Анан ушул чыгармачылыгын абдан сыйлайм. Дагы жакшы чыгармаларды күтөбүз. Буюрса мына окуучуларың чыгып атат. Иши ушул өзүң сүйүп жасап аткан жумушуңда көп ийгиликтер болсун. Бар болуңуз. Чоң рахмат, Алтыныз. Рахмат. Негизи өтө таланттуу киши деле, мисалы үчүн өтө күлүк жылкы деле, мындай бир мүнөздүү болот да. Өтө чыгармачыл инсандын да мүнөзү же ыйлак болот, же таарынчак болот. Ушундай бир жакындан тааныган досу катары кандай мүнөзүн айтып бере аласыз? Мен Жамилянын бир нерсесине таң кала берем да. Бул жини келсе деле билинбейт да, жини келип атабы, же келбей эле айтып атабы, эч түшүнө албайм да. Ушундай адамда негизи адам катары дагы жакшы сапаттар абдан көп деп айтсам болот да. Биз мисалы канча жылдан бери эле чыгармачылыкта жүрөбүз, уже мына 40 жыл болуп баратат. Ошол 40 жылда бир ушу Жамилянын бир жини келип, бирөөнү сөгүп же урушуп, бир ушинткенин мен көргөн эмесмин, мисалы үчүнчү. Анан адам катары дагы ушул сапаттарың аябай жагат, абдан жакшы көрөм Жамиляны. Анан жанында Гүлнара Тойгонбаева деле отурбайбы? Гүлнара дагы ошондой үчөөбүздүн достугубуз 40 жылдан беричи бир мындай даже мынтип колебаться эткен эмес да. Ошого мен таң калып атпаймынбы? Баардыгыңар чыгармачыл. Жел дагы тийбейт дебейсиң. Досуңар, бир казандасыңар, чогуу ырчы, мындай атаандашуу, көрө албастык деген болбогондо таң калып атам да, азыр баардык ортодо. Биз наоборот, мисалы жаңы чыгармаларыбызды жаратсак же ошону ырдап чыксак, наоборот бири-бирибизге угузуп, мындай действительно жакшы достугубуз жакшы да. Анан Жамиля дагы, мен Жамиляга да буйрутма мен жаздыргам. Арзуу деген чыгарма жаздыргам. Андан кийин орусча ыр жазып берген. Мен ойлойм, бүгүн ошол чыгарманы ушул жерде ырдап койсом болот деп ойлойм. Алла Разводовскаяга таандык сөзү. Анан Жамиля ошо мага бир жакшы «Я пришла» деген сонун ыр чыгарып берген. Ошол ырды буйруса ырдап берем деп ойлоп атам.